Кыргыз элибизде ынтымак бар жерде ырыс бар демекчи, элдин арасында ынтымак болсо, алдыда болгон бардык көйгөйлөрдү чечип, бактылуу жашоого жетишүүгө албетте болот эмеспи? Ынтымагы бар элдин каалага карды ток болот деп дагы бир макалда айткандай, ынтымак болсо элдин курсагы ток болуп, бейпил жашоо өкүм сүрөт. Азыркы учурда элдин арасында ынтымак суудай эле керек болуп турган чак. Ошондуктан биз бүгүнкү жума кутбасы көрсөтүүсүндө ошол ынтымакка арнамакчыбыз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bizde söz var. Бұл ырыс ынтымақ деп қоябыз. Ынтымақсыз адам баласы ийгиликке жетпейт, тыныш жашай албайт. Ынтымақ кеткен жерде береке кетет. Ынтымақ кеткен жерде ырыс кетет. Ал жерде тыныштық кетет. Албетте ынтымақ болсо, экономика бийик көтөрүлүп кетпесе дагы, социалдык проблемалар бар чечилбесе дагы, ынтымақ бола турган болсо, Кудай кааласа кан төгүү болбойт. Көр албастык болбойт, ичи тардык болуп, бири-бирине зулумдук кылуу болбойт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бул ынтымактын мааниси өтө чоң ислам динде. Ынтымак бул адам баласынын абалын, жашоосунун абалын оңдой турган эрежелердин эң бир маанилүүсү деп айтсак адашпайбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жер бетине келип, эки адамдын, эки коомдун, такыр эле эки улут, эки уруунун башын бириктириш үчүн келген. Пайгамбарыбыз бөлүп жаруу үчүн келген эмес. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu". Бардыңар Алла Тааланын арканы, Кур'ан-ы Каримин, динин бекем кармагыла. Бардыңар биригип бекем кармагыла, бөлүнүп жарылбагыла. Бөлүнүп жарылбагыла деп Алла Таала эскертүү берип атат. Албетте ынтымак кача каерден башталат? Ынтымак адам баласы өзүн оңдогондон башталат. Эң биринчи ар бир адам өзүнөн баштаса, мурдагы улуу адамдар, олиялар айткан экен бири-бирине насаат кылганда. Биринчи насаат ахирети үчүн кыла турган болсо, Алла Таала анын дүнүйө иштерине өзү жетиштүү болот деген экен. Экинчиси, "Ман аслаха сариратаху аслахаллаху аланиятаху". Ким өзүнүн ушу ички дүнүйөсүн оңдой турган болсо, Алла Таала анын тышкы дүнүйөсүн оңдоп коет деп. Үчүнчүсү болсо, "Ман аслаха ма байнаху ва байналлах аслахаллаху ма байнаху ва байнаннас". Ким өзү менен Алланын ортосунда мамилени оңдосо, Алла Таала ал адам менен адамдардын ортосундагы мамилени оңдоп коет деп, мурдагы ушу аулиялар, алымдар бири-бирине болгон насаатты, өзүңдү оңдо, баштасаң өзүңдөн башта, ички дүнүйөңдөн башта деп ушундай насаат кылышчу экен. Ошондуктан биз эң биринчиден таква болушубуз керек экен. Кудайдан коркуп, күнөөдөн узак болуп өзүбүздөн баштасак, будан Алла ыраазы болот. Мына бул азыркы аяттагы "Ва таавану алал бирри ва тaqwa", силер бири-бириңерге жардам бергиле деп атат Алла Таала. Таквалыкта жана жакшылыкта. Таквалыкта Алланын ыраазычылыгы бар. Алланын ыраазычылыгы адамдардын ыраазычылыгы. Ушул экөө кайсы адамда боло турган болсо, бул толук бактылуу деп атасак болот. Бул толук Алла Тааланын неематы буга толук бар экен деп атасак болот. Ушул аяттын эле уландысында Алла Таала эскертип атат: "Ва ла таавану алал исми вал удван". Күнөө иштеринде бири-бириңерге жардам бербегиле. Арам иштерде бири-бириңерге жардам бербегиле. Кан төгүүдө болсун, адамдын обуруйун жерге басмырлоо болсун, кайсы жаман иштерде, душмандыкта, аша чабууда, зулумдукта бири-бириңерге жардам бербегиле деп. Бул сиздерди биздерди жараткан, bizlerge gün sayın жашоо берип аткан, bizlerge түс берип, өң берип, жүрөгүбүздү соктурган Алла субханаху ва таала кудурети чексиз, мээримдүү Алла Тааланын буйругу bizlerdi чакыруусу болуп атат. Ошондуктан ынтымак болуш үчүн, ынтымакты орнотуш үчүн эң биринчи өзүбүздөн баштасак,
Албетте бир топ иштер бар, ошолорду кылышыбыз керек. Бир топ иштер бар, алардан сактанышыбыз керек. Ошондой боло турган болсо, Кудай кааласа, ар бир үй бүлөдө ынтымак болот. Ар бир шаарда ынтымак болот. Ар бир коом, элде, мамлекетте ынтымак болот. Качан биз бир топ иштерди кылганга буйрулганбыз. Биринчиден мусулман адамдарга жакшы күмөндө болуу, жакшылыкты каалоо, колдон келсе пайда жеткирүү. Андан кийин ушу пайда жеткирүүдө түрлөрү бар пайда жеткирүүнүн. Саламдашуу. Салам Аллах Тааланын ысымдарынын бири. Аны жерге түшүргөн. Ошондуктан аны ортоңорго жакшы жайылткыла. Себеби бир мусулман бир коомдун жанынан өтүп баратып, аларга салам берсе жана алар жооп берсе, анда саламды аларга эскерткендиги үчүн коомго караганда ага бир даража берилет. Эгер алар саламга жооп беришпесе, инсандардан жакшыраак болгон периштелер жооп беришет. Саламдашууда жүрөктүн кирдиги кетет. Жүрөктүн көрө албастыгы кетет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: силер саламды ким биринчи берсе, Алла Таалага ошо жакыныраак, жана текеберликтен ал тазараак деп айткан. Биринчи саламдашуу. Саламдашканда дагы ачык, айкын ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деп, доско дагы, душманга дагы, жакшыга дагы, жаманга дагы, кичүүгө дагы, улууга дагы бардыгына саламдашуу бул Алла Тааланын тарабынан жүрөккө мээрим отурат, күнөөлөр кечирилет, даражалар, соопторго ээ болот. Экинчиден белек берүү. Бул дагы ынтымакты бир өзөгүн, омурткасын тургуза турган амалдардан. Силер бири-бириңерге белек бергиле. Себеби белек берүү жүрөктүн таарынычын кетирет. Кошунаңар койдун шыйрагынын жарымын берсе да аз эсептебегиле. Ошондой эле берүүчү да аны аз деп түшүнбөсүн. Бири-бириге адам белек бере турган болсо, буда дагы жүрөктө мухаббат пайда болот экен. Пайгамбарыбыз айтат: тахаббу. Бири-бириңерге белек бергиле. Мейли ал арзыбага кичине эле белек болсун. Ошого дагы адам арасында жүрөгүндө мухаббат пайда болот экен. Ачууну жутушлук. Мусулмандын кээ бир туура эмес иштерине, кылган зулумдугуна, анын айткан ушагына, жаласына ошого сабырдуу, ошого көтөрүмдүү болуп, ачууну жутуп, андан кийин кечирип коюшлук мына ушу ынтымактын ушул омурткасы экен бул. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ачууну жутуш боюнча дагы айткан. Алла субханаху ва таала хадиси кудусиде айтат экен: эй адам баласы, сен ачууң келгенде ачууңду жуткун, мен дагы ачуум келгенде саңа ачуумду жутуп коем дейт. Ачууну жутушлук бул жүрөктөгү ыймандын, хикмат, данышмандыгын булагын ачышлык. Ачууну жутушлук бул улуу адамдардын сыпаттарынан экен. Ошондуктан ачууну жутушлукту биз ар бирибиз үйрөнүшүбүз керек экен. Ачууну жутуп туруп, мен эртеге сүйлөшөйлү. Ачууну жутуп туруп, кечирейли. Кечиримдүүсүз эч качан ынтымак болушу мүмкүн эмес. Биз бири-бирибиздин айыбыбызды аңдып, бири-бирибизге жаман күмөнсүрөп, бири-бирибиздин айыбыбызды көрүп калсак аны ачып, бири-бирибиздин айыбын ашкере кылып, бири-бирибиздин айыбын бир ушактап башкалар жеткирип, кээ бир учурда айыбы жок эле, карандай эле жөн эле жала жаап, жалган жала жабышлык, ушулардын бардыгы ынтымакты кетире турган амалдар экен. Ал эми ынтымакты алып келе турган, кубаттай турган, бекемдей турган амал бул урматтуу мусулман бир туугандар, ачууну жутуп, сабырдуу болуп, кечиримдүү болуп, чыдамкай болуп, ушулардын бардыгы бизге, сиздерге ынтымакты алып келе турган экен. Ким бул дүйнөдө бирөөнүн кыйынчылыгын кетирсе, Алла Таала кыямат күнү анын бир кыйынчылыгын кетирет. Ким бул дүйнөдө мусулмандын кемчилигин жапса, Аллах Таала акыретте анын кемчилигин жабат. Эгерде пенде качанга чейин бир тууганынын жардамында боло берсе, Алла Таала анын да жардамында боло берет. Албетте буга эң бир негиз болуп адилеттүүлүк дагы бар. Адилеттүүлүксүз ынтымак орношу мүмкүн эмес. Адилеттүүлүктү Алла Таала өзү жакшы көрөт. Ислам дини адилеттүүлүккө чакырат.
Адилеттүү мамлекет ошол гана түбөлүктүү боло алат. Адилетсиздик менен эч качан эч кандай мамлекет дагы, эч кандай коом да ийгиликке жеткен эмес. Адилеттүүлүк, Алла субханаху ва тааля адил сыфаты бар, адилеттүүлүккө чакырат. Бул эми адилеттүүлүк кандай дей турган болсок, бардык адамзатка тегиз карашлык. Бардык адамзаттын өзүнүн обуруйуна жараша, өзүнүн даражасына жараша аны сыйлашлык. Ар бир адамдын жөндөмдүүлүгүнө, өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша жумуш беришлик, жөндөмдүүлүгүнө жараша аманатты тапшырышлык. Bir hadiste, Musnad-ı Ahmad'da hadis келет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси. Пайгамбарыбыз мындай дейт: 4 нерсе эгерде сенин жашооңдо болсо, анда бүткүл ааламга зыян жеткенде дагы сага зыян жетпейт дейт. Биринчиси аманатты сакташлык. Экинчиси чын сүйлөшлүк. Үчүнчүсү жакшы адеп ахлак кулк мүнөздө болушлук. Төртүнчүсү адалдан ырыскы жешлик. Бул төртөөнү сенде боло турган болсо, ааламга зыян жетсе, сага зыян жетпейт деп Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат. Аманатты сакташлык дегенде биз жалгыз эле бирөө бир нерсе берсе, ошол аманатты сакташлык эмес. Балки бул кызмат дагы аманат. Бүгүнкү күндөгү диний кызмат болсун, дүнүйө кызматы болсун, булардын бардыгы аманат. Бул аманатты сакташлык ушуну айтат биринчи сыфат. Мейли бирөөнүн малы дагы аманат, бирөөнүн жаны дагы аманат, жашоосу дагы аманат, бирөөнүн сыр сөзү дагы аманат. Аманаттын түрлөрү көп. Алланын дини дагы аманат. Өзү биздин жашообуз дагы аманат. Ушу аманатты сакташлыкта, экинчиден чын сүйлөшлүктө. Кандай гана биз башыбызга түйшүк түшпөсүн, кандай гана болбосун, сыноолор түшпөсүн, ушуларда чын сүйлөшлүктө. Үчүнчүсү жакшы адеп ахлак. Албетте адал ырыскы издешлик, арамдан жеп арамга жакындабашлык, ал адамга зыян жетпейт дейт. Аалымдар айтышат, адам баласына Алла Таала эки көз берген дейт. Бир көзүңүз менен башка адамдардын жакшылыктарын көрүш үчүн, экинчи көзүңүз менен кемчилигиңизди көрүш үчүн берген дейт. Биз тескерисинче бир көзүбүз менен өзүбүздүн дайыма жакшылыктарыбызды көрөбүз дагы, экинчи көзүбүз менен адамдардын айыптарын, кемчилдиктерин, жетишпестиктерин, ушуларды гана караганга үйрөнүп калганбыз. Тилекке каршы ушундай абалда азыр жашап жатабыз, Кудайым сактасын. Ошондуктан туугандар, биз Алла субханаху ва тааланы карап, Алладан коркуп, Алла Таала эмне деп атат? Ман амила салихан мин закан ва унса. Ким жакшы иштерди кыла турган болсо, эркек болсун, ал аял болсун, ва хуа муъмин, ал имандуу болсун. Ошондой адамдарга фаланухияннаху хаятан тойиба, биз аларга өтө хаятын тойиба деп жакшы жашоо беребиз дейт. Алла Таала таза жашоо беребиз, бактылуу жашоо беребиз деп Алла Таала ушул жерде иман менен жакшы амалдарды кылганга байлады. Бул бир. Экинчисин Алла субханаху ва таала башка жерде айтат. Ким жакшы инналладина аману ва амилус салихат саяджалу лахумур рахману вудда. Эч шек күмөнсүз ким иман келтирип, Алла Тааланын бар бир экенине иман келтирип, андан кийин жакшы иштерди кыла турган болсо, аларга Алла Таала ар-Рахман өз ортосунда мухаббат берет дейт. Демек ортодогу ынтымак, буга туугандар, ынтымак, келиңиздер ынтымакка келели дей бериш менен болбойт экен. Ал биринчи биз өзүбүздөн таквалыкты баштап, өзүбүздүн амалыбызды дурустап, ички дүнүйөбүздү тазалап, ушундай кыла турган болсок, Кудай кааласа Алла субханаху ва тааланын тарабынан береке, ынтымак, иззат бар. Ошондуктан кайсы организацияда болсун, кайсы ишканада, кайсы уюмда, кайсы жерде болбосун, уруш боло турган болсо, талаш боло турган болсо, келишпестик боло турган болсо, анда береке көтөрүлүп кетет, ал жерде тынчтык көтөрүлүп кетет, ал жерде ынтымак жок болуп кетет туугандар. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу Кыргызстандын эли, кыргыз эли, сиздер биздер Алла Таалага баарыбыз бир моюн сунуп, Кудайым бир берген жашоону кадырлап, жерге Алла субханаху ва таала берген ата энени, берген элди, берген жетекчилерди, берген ушу Алла Таала журтту, ушунун бардыгын кадырлап, бардыгына жылуу мамиле кылып, ысык саламды айтып, аркасынан дуа кылуу.
бир мусулмандын аркасынан макташлык, аны кордоп же жамандап, же ага бир зулумдук кылсаң, аркасынан бир мактап, анан дуа кылыштык болот. Биз дагы бирибиздин аркабыздан жакшы сөздөрдү айтып, аркасынан дуа кылсак, Кудай кааласа ынтымак турат. Ынтымак турат. Алланын жардамы жамаат менен, ынтымакта. Ал эми жамаат бул ынтымак, бир бирибиздин айыбызды ушу тавил деп, мындайча айтканда, жакшылыкка жоорумай сайын эч качан ынтымак турушу мүмкүн эмес. Ар бир адамда кемчилдик бар. Биз ошондуктан бири-бирибизге жардам берип, бизге кол болуп, бирибизге пут болуп, ушундай кыла турган болсок, Кудай кааласа ынтымак болот. Ынтымак жерде Кудай кааласа мамлекеттүүлүк дагы түптүү болот. Мамлекетибиз ушундай үлгүлүү болот. Өскөн, өнүккөн мамлекеттерге Алла Таала берет. Ынтымак болуп канча дүние келсе, зыяны эч кандай тийбейт. Ынтымак боло турган болсо, душман дагы келе албайт. Душман дагы ушуну шилекейге куйлат. Ынтымак боло турган болсо, шайтан ал жерге аралай албайт. Кудайым сактасын, ынтымак жок болсо, миллиард эмес алтындан башыбызга төгүп берсе дагы, ал жердин келечеги болбойт. Ал жерде согуш, ал жерде кан төгүү, ал жерде зулумдук, ал жерде адилетсиздик, бардык жаман болот. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таала өзү Кур'ани Карим китеби, пайгамбару Мухаммад алейхиссалам, ислам дини ынтымакка чакырат, биримдүүлүккө чакырат. Мусулмандын мисалы бири-бирин жакшы көрүүдө, ырайым кылууда бир денеге окшош. Эгерде дененин бир мүчөсү ооруса, бардык дене уйкусуз болуп ысытмалап чыгат. Бир дененин эгер бир жери ооруса, бардык дене таң атканга чейин ушу кыжалат болуп, ушу ысытмасы чыгып, кайгырып ушу таң атчакта өтүп кетет деген. Себеп мисал бир адамдын боору ооруйт. А бул пут айтпайт экен да, боор оорусаң ооруй бер, мен ишим жок дебейт экен. Көз ыйлайт экен, тил болсо арызданат экен, пут болсо больницага барат экен, кол болсо дарыларды алат экен, кулак болсо врачтардын насаатын угат экен, мээ болсо ушуга ой жүргүзөт экен. Кыскасы айтканда, бардык дене ушу боорго боорукер болуп атпайбы? Пайгамбарыбыз айтып атат, бардык мусулман бир денедей деп атпайбы? Демек, ар бир ушу мүчөнү кандай гам жетсе, биз дагы ошондой болсок, ошондо гана биз жашообуз оңолот. Бири-бирибизге боорукер болсок, бири-бирибизге кайгыны бөлүшө тургандардан болсок, бири-бирибизге жакшылык каалап пайда жеткирүүчүлөрдөн болсок, биз ошондо гана биз туугандар ынтымакты орното алабыз. Ынтымакты орното алабыз. Качан ар бирибизди өзүбүздү ордубузга ошол жерге коюп көрөйлү. Ар бирибизди өзүбүз ошол жерге коюп көрсөк, ошондо туура баа чыгат, туура диагноз чыгат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабаларын ынтымакка чакырып, албетте ынтымакта жумшак сүйлөшүлүк дагы керек. Ынтымакта ушул жылуу сөз дагы керек. Катуу болгон жерде, оройлук болгон жерде, тилинде, характеринде эч качан ынтымак келбейт. Алла субханаху ва таала Кур'ани Каримде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга айтат: "Фабима рахматин миналлахи линта лахум. Лау кунта фаддан галидан қалб ланфадду мин хаулик. Фа'фу анхум вастагфир лахум вашавирхум фил амр. Фаиза азамта фатаваккал ала Аллах. Инналлаха юхиббул мутаваккилин." Алланын мээрими менен, ey Мухаммад, сен адамдарга жумшак болдуң. Эгерде сен орой болгонуңда, эгерде сен пейлиң катуу болгондо, анда сен тегерегиңдеги ошо жоро жолдошторуң бардыгы сенен качып кетип калмак дейт да. Адам эгерде орой, пейли катык боло турган болсо, адамдын жанындагы адамдар деле ал менен чогуу болбой качып кетип калат экен. Биз адам баласыбыз. Алла субханаху ва таала ахсаны таквим, өтө чырайлуу түзүлүштө жараткан. Адам эшек эмес. Сыртынан макул деши мүмкүн, бирок ичинен баардыгы жек көрүү болот. Ичинен эртеге жаман, эртеге кечпи, сөз мен мындан ушундай качып кетейин деген болот. Ошондуктан катыктык менен, ушуна оройлук менен, ошондон эч канча инсанды адам түздөшү мүмкүн эмес. Ошондон туугандар жумшактык менен, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жумшак пайгамбар. Бул дагы Алла Тааланын мээрими. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Айша энебизге айткан: "Айша, Алла Таала жумшак, жумшактыкты жакшы көрөт. Жумшактыкка берилген белектер катыктыкка эч качан берилбейт." Бир жөөттөр келди, бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга "Ассаламу алейкум" деди.
Ол жөөттөрдүн ассаламу алейкум деген сөздөрү саңа өлүм болсун деген. Ассалам деген жок да, ассам деп атат да. Ошенткенде Айша энебиз айтты да. Ай, силерге өлүм болсун деди. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтты: "Я Айша, сен эмне деп атасың аларга?" деп. Айша энебиз жооп берди: "Я Расулалла, уккан жоксузбу алар сизге эмне дегенин?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айшага айтты: "Мен уктум алардын эмне деген. Мен аларга эмне дегеним сен уккан жоксуңбу?" деди. Муну Айша, сен алар жамандык кааласа дагы сен аларга жамандык каалаба деди. Сен аларга жакшылык эле каалагын деди. Силер башка бирөөнү карап мамиле кылбагыла. Мисалы, элдер жакшы мамиле кылса, жакшы мамиле кылабыз. Зулум кылса, биз да зулум кылабыз дебегиле. Балким силер элдер жакшылык кылса, силер да жакшылык кылууга бекем болгула. Эгер жаман мамиле кылса дагы, силер зулум кылбагыла. Көрбөйсүзбү? Ушундай пайгамбардын үммөтү кылып биздерди жараткан. Бирөө сөксө дагы аркасынан жакшы сөз сүйлөшлүк, бирөө жамандык кылса жакшылык кылышлык. Тилекке каршы колубуздан келбегени менен бүгүнкү учурда айтып атабыз, түшүндүрүп атабыз, аракет кылып атабыз ушуга келейли деп. Ошо урматтуу туугандар, урматтуу карыялар, урматтуу жаштар, урматтуу эркектер, аялдар, байлар, кембагалдар, жетекчилер, жөнөкөй калк, келиңиздер. Баарыбыз бир Аллахтын колубуз. Баарыбызды Алла Тааланын жоктон бар кылган, баарыбыз тегизбиз. Көзүбүз, кулагыбыз экиден эле башка эмес. Алла субханала ва таала алдына эртеби кечпи барабыз. Ошондуктан туугандар, бири-бирибизге зулумдук кылып аша чаппайлы. Бири-бирибиздин акыбызды жеп, укугубузду тебелебейли. Бири-бирибизди кордобойлу, ынтымак болуп жашайлы. Алла субханаху ва таала баарыбызды бир денедей ынтымак, бири-бирибизге боорукер, бири-бирибизге ушундай кайгыбызды бөлүшкөн, бири-бирибизге жөлөк болуп, бири-бирибизди дайыма жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып жашаганга Алла Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, бири-бирибизге дуа кылайлы, бири-бирибиздин кемчиликтерибизди жашырайлы, өзүбүздүн жетекчилерибизге барына баш ийейли. Мейли ал бир отделдин жетекчиси болсун, мейли организация, бир уюмдун, кандай болбосун туугандар, чоңго баш ийип, мансапты, бир аз бийликти берет экен, сынаш үчүн берет экен, кана ынтымакты орнотобу же орнотпойбу, адилеттүүлүк өкүм жүргүзөбү жүргүзбөйбү деп Алла субханаху ва таала ошон үчүн бир аз сыноого бийликти, мансапты берет экен. Ушулардын баардыгына биз туугандар сыноодон бактылуу болойлу, сыноодон бактылуу өтөйлү. Падышалардын жүрөктөрү менин колумда дейт. Бардык адамзаттын жүрөктөрү Алланын колунда. Бардык жанаттуу жер асман Алла Тааланын колунда туугандар. Падышалардын жүрөктөрү дагы Алла Тааланын колунда. Качан менин бенделерим дейт Алла Таала, мага баш ие турган болсо, мен айтканымды аткарып, мага таат кыла турган болсо, мен аларга мээримдүү, боорукер падышаны үстүнө коюп коёмун дейт. Ал эми качан бенделерим мага баш ийбестик кыла турган болсо, тоң моюндук кыла турган болсо, демек күнөө иштерди кыла турган болсо, анда мен алардын үстүнө ушундай бир катык, залым падышаны отургузуп коёмун. Ал алардын абалына райым кылбайт, аларга зулумдук кылат, алардын акысын тебелейт, аларды азаптайт. Ошол учурда, ой бенделерим, силер өзүң ошол залым падышаларга тескери дуа кылбагыла деп атпайбы? Аларга тескери дуа кылып, убактыңарды текке кетирбегиле деп атат. Не кылгыла? Мага кайткыла дейт Алла Таала. Ошондой учурда дагы силер не кылышыңар керек десе, экинчи адамга каргыш айтпай, тескери дуа кылбай, мага кайткыла, менен сурап, өзүңөрдүн абалыңарды, ички дүйнө, сырткы дүйнөңөрдү оңдогула, өзүңөрдүн амалыңарды оңдогула, мага кайткыла, мени эстегиле, мага жалдырап жалбырагыла, мен өзүм жетиштүү болом дейт. Бардыгын мен өзүм жетиштүү болом, калгандарына дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү сабагыбыз, бүгүнкү темабыз ынтымактын пайдасы, ынтымаксыздыктын зыяны эле. Алла субханаху ва таала ислам динди ынтымак дини кылып, ынтымакка чакырган дин кылып берди. Баарыбызды Алла субханаху ва таала ушул биримдикте, достукта, ынтымакта таза жашаганга мүмкүнчүлүк, тоофиктерин берген болсун. Алла албетте жардам берүүчү өзү. Алла жардам бербесе биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Дайыма Алла Тааланын жардамына, колдоосуна биз муктажбыз. Алла Таала эч кимди туура жолдон адаштырбасын. Алла Таала баарыбызды ынтымакта, биримдикте дагы Алла Таала ушундай
татыктуу, Алланы разы кылып, элдерди разы кылып жашаганга барыбызга күч кубат берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кийинки көрсөтүүбүздө жерде жашоо кантип жана кайдан пайда болгон? Жаратылыш сүйүүчүсү Чарльз Дарвиндин жерде жашоо кокусунан пайда болуп калган жана эволюция натыйжасында, башкача айтканда, акырындап өнүгүп олтуруп ушундай абалга жетип калган деген божомолу 19-20 кылымдагы эң чоң калп экендиги тууралуу сөз болмокчу. Эволюция теориясынын эң олуттуу аргасыз абалга калтыруучу бул клетканын татаал түзүлүшү болуп эсептелет. Анын пайда болушун кокустук менен такыр түшүндүрүү мүмкүн эмес. Белгилүү америкалык окумуштуу математик жана астроном профессор Фред Койл бул процесстин акылга сыйбастыгын төмөнкүчө түшүндүрөт. Тирүү клетканын кокусунан өзүнөн өзү пайда болуп калышы ураган, катуу шамалдар натыйжасында үймө ыпыр-сыпыр үйүлгөн жыгаш темирлерден кокустан эле Boeing 747 самолету пайда болуп калды деп айткандай эле акылдан узак. Мындан сырткары кантип ойлойсуз? Эмне биринчи пайда болгон? Тоокпу же жумурткабы? Эгерде тоок дей турган болсок, тоок өзү жумурткадан пайда болот. Жок, жумуртка биринчи пайда болгон дей турган болсок, жумуртканы тоок тууш керек болот. Түшүнбөйсүң. Эмне биринчи пайда болгон? Тоокпу же жумурткабы? Бир карасаң бул суроо жообу жоктой сезилет. Эгерде акыйкат бар болгон болсо, жообу жок суроо болбошу керек. Албетте акыйкат бар. Акыйкат мындай суроого сөзсүз жооп берет. Аны сиздер Кудай буйруса жума хутбасы көрсөтүүсүнүн кийинки чыгарылышынан угасыздар.